Sizler kolдоп туруңуздар, мен бул жагын өзүм жайлайм. Мен Оштун эли менен сыйлыктанам, баш ийип таазим кылам. Урматтуу бир туугандар, мен өзү жалабатык жигит болом, бирок Оштон так эле кетким келбей калды. Ошто карачы. Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шермаматович жана Ош шаардык кеңешинин төрагасы Байытов Болотбек Талабеков баштаган жамаат келе жатышат. Кермото муниципалдык аймак башчысы Багышев Абдулмамед Сапарбекович, сиз көрөбүз. Биздин аймакта 2 миллиард сом акча каражаты сарпталып, биздин аймакта жалпысынан 25 жол, андан сырткары 6 сквер, жалпы социалдык мекеме, ишканалар, мекемелер бүт ремонттолгон. Байтемиров көчөсүндө жайгашкан Терешкова атындагы мектеп интернатынын 700 орунду окуу имараты жана 500 орунду жатаканасынын имараттары жаңыдан курулуп, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жана урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевдин катышуусунда пайдаланууга берилди. Кичи районунун 71-Үмүт балдар бакчасы эски изеткен имараттын ордуна 75 орунду жаңы заманбап бала бакча курулуп, пайдаланууга берилген болсо, Төлөйкөн кичи районундагы Мээрим бала бакчасы толук капиталдык ремонттон өткөрүлүп, балдарды азыркы учурда кабыл алып иштеп баштады. Кермето мектебинин спорт аянтчасы толугу менен ремонттолуп, Кермето мектеби толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Ошондой эле Көкүмбүй көчөсүндөгү көп жылдардан бери жеке жактардын менчигине өтүп каралбай калган, таштанды басып жаткан бала бакча кайтарып алынып, бул боюнча Көкүмбүй көчөсүнүн тургундары сизге ыраазычылыгын билдирип отурушат. Мурдагы Волгоград көчөсү азыр казак элинин улуу акыны Абай Кунанбаевдин аты берилип, аталган көчөнүн баш жагына Абай Кунанбаевдин эстелиги жана музейи тургузулуп, айланасы көрктөндүрүлүп, эс алуу багы курулду. Балдар ойноочу аянтчалары жаңыланып, жашоочулар үчүн эс алуу сквери курулуп, пайдаланууга берилди. Жана Моминова Көкүмбүй көчөлөр толук капиталдык ремонттон өтүп, асфальтталды. 25-жылы Кулат кичи районунда жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасынын Кермето отканасы жана Анар кичи районунда Анар бир отканасы толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлүп, жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасынын имараты дагы пайдаланууга берилип, толук ремонттолду. Могу көчөгө чыгып айттыңыздар болчу, Жеңишбек Шерматович, урматтуу мэр, мектептин абалы абдан начар, жолубуздун абдан абалы начар, садыгыбыз эски, жолубуз талкаланып калган деп айткан болчуңар. Бүгүн мына Кудай кааласа жаркылдап келдиңиздерби? Сон болуп келдиңиздерби? Асфальт төшөлдү. Абдумомун мырза толук сиздерге жасалган жумуштар боюнча маалыматты берди. Бул жасалган жумуштар бардыгы урматтуу шаардыктар, урматтуу бир туугандар, бардыгы ушул биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин, урматтуу генералыбыз Кыргыз эл баатыры Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевдин демилгеси менен, жардамы менен болду десем мен жаңылышпайм. Сиздердин аймакка 22 километр асфальт төшөлдү. Ак Тилектеги Үмүт бала бакчасы, Терешкова мектеби, Мээрим садыгы, ошондой эле мына сизде отурган Кермето мектебине 455 миллион сом тегерегинде каражат республикалык бюджеттен каралды. Жергиликтүү бюджеттен жалпы сиздердин аймакка каралган каражат 1 миллиард 700 миллион сомду түздү. Азыр боло турган ишти айтып берейин сиздерге. Боло турган иштерден дагы быйыл Кудай кааласа 7,5 километр асфальт төшөйбүз. Абдыкадырова көчөсүн кеңейтүү боюнча, Өскөналиева көчөсүн асфальт төшөйбүз.
Шота Руставели көчөсүн асфальт төшөйбүз. Бекбалаев көчөсүн асфальт төшөйбүз. Актилек 1, Актилек 2, Актилек 3, ошондой эле Актилектеги генерал Жамалов атындагы көчөнүн 1 километр асфальт төшөйбүз. Жалпы 7,5 километр асфальт төшөйбүз, Кудай кааласа быйыл. Ушул эстакадный көпүрө боюнча биз сыймыктансак болот. Анткени мындай көпүрөлөр анча-мынча шаарларда жок. Кудай кааласа мына биринчилерден болуп мынакей биз Ош шаарында болуп жатат. Анан 3-чү проектибиз тетиги кооператива Курманжан Датка энебиздин атындагы көчөгө дагы бир сонун ушундай эстакадный көпүрө курабыз. Бул көпүрөлөрдүн эң негизги максаты ошол мындай автоунаалардын тыгындарын жоюу боюнча. 35 жалпы бизде жалпы шаарыбызда 35 садик жеке менчикке өтүп кеткен. Жеке менчикке, представляете? Ошолордон 2 садикти бирөөнү алдык. Мына Черемушкадагы типо 280 орундуу садикти мурда Илимдер академиясы отурат болчу. Билесиздер да? Кудай кааласа аларды биз соттон уттук. Жакында буларды башка жакка көчүрүп выселение кылабыз, капитальный ремонт баштап, быйыл күзгө Кудай кааласа садик ишке беребиз. Мен Оштун эли менен сыймыктанам, баш ийип таазим кылам. Урматтуу бир туугандар, мен өзү жалабатык жигит болом, бирок Оштон так эле кетким келбей калды. Ошто карачы. Кыргызстаныбыздын экинчи борбору, биринчи борбор шаарыбыз Бишкек болсо, экинчи борбор шаарыбыз Ош туугандар. Ош шаары ушул Орто Азиядагы эң чоң мегаполиске айландырышыбыз керек. Сиздер колдоп туруңуздар, мен бул жагын өзүм жайлайм. Чоң рахмат. Азыр мына сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Прокурор мына пешенебизде отурат. Милициянын мына эң чоңу, милициянын башчысы мына маңдайыңыздарда отурат. Болгон маселенин баарын болгондой айткыла. Эгер анча-мынча чечилбей турган маселе болгон болсо, мынакей прокурор отурат. Мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөп, мынакей надзор над законом отурат. Мынакей прокурорубуз чечилбей калган маселеңерди сурооңарды бергиле, мына жеринен жооп берет. Эгер бул жерден жооп бербесе, приемный кабылдамасына чакырып, силер менен жеринен маселени чечет. Мынакей биздин урматтуу полковникибиз отурат, Амирбек Жолойчевич. Анча-мынча участковый милиционерлер, анча-мынча жанагы ППС милицияларыбыз эми нарушение кылбайт, эми анча-мынча бир эмелип кемчиликтерди кетирип койчудай болсо, мынакей милициябыздын жетекчиси отурат, бергиле вопросуңуздарды. Сурап мына жеринен жооп берет. Макулбу? Рахмат. Анан мага кызык болду. Ушунча иш болду. Менче силер суроо калбады окшойт да, эмне суроо берет экен деп мага кызык болуп атат. Жазуу иретинде келген каттардын баарын карайбыз деди. Ошон үчүн баарын жазуу иретинде да бериңиздер, эгер үлгүрбөгөндөр болсо. Мына жылуулук тендер жарыяладык деди. Рахмат, түшүнүктүү. Красный Плотский 5А аварийный үй. Ушул жердегинин көпчүлүгү билсе керек. Ушу балдарыма жок дегенде 4-өнүн бирөөсүнө жер участка. Же үй. Инвалид коляскада 4-өнүн коляскада. Түшүндүк, рахмат. Түшүнүктүү. Айтып бериңиз сиз. Азыр өзүңүз айтып өттүңүз, 7 километрде ошого 650-ни кошуп, биздин көчөнүндө асфальттап бериңизчи, сизден сураныч. Афган ардагерлердин атынан сизден сураныч. Ассаламу алейкум, Жеңишбек Шермаматович. Сизге чоң рахмат. Биз сизди мактабайбыз. Биз сиз менен мактанабыз. Разычылык билдирем, болуп бүттү. Болдубу? Устун сулган мечитти сиз жер берип, сонун болуп бүттү. Бизден сураныч, бүгүн эртең сиз бизге келип имам болуп ачылышына катышып берсеңиз болду, башка сөз жок. Ушул 37-чи көчөнүн асфальты бүтпөй калып атат да. Сиз өзүңүз бардыңыз эле. Быйыл эме ушуну бүтүрүп салалы көп деп. Bizde Актилектеги 26-чы көчөдөгү ушу бир көчө калды. Ушунда кошуп койсоңуз аябай жакшы болот эле. Рахмат. Мынау ноокаттын таксисттери Нирвананын жанында бизге покой болбой калды. Ошол жердеги ограждениени аттап сындырып бүтүштү. Мына милициянын кайгылууну айтымчы. Ошол жерден нарактан бери көздөп келип атат. Ушуну келип бир көрүп коюңуздар, ошол жерге запрещающий знак коюп нарактан бери кагылып.
жылуулук болбой жатат. Бардыгы өзү билгендей кылып системаларды бузуп винтилдерди коюп алышкан. Бир эле тири чыккан балдардан 80ге чейинки жаштар чал кемпирлердин баары алкышын айтып атат. Биз дагы 218 квартал баягы витризительный жакта сиз квартира салып атасыз го? Ошо жакта тоонун түбүндөбүз. Бизде суу вообще жок. Өзү шаарга карайбыз. Шаарга караган менен биз 2,5 миңден водовоздор менен суу ташып ичебиз. Пенсионердің атынан сізден кішіне льгота сұрайын дедім өле. Біз автобуста көп жүребіз. Жаңағы бесплатный карта бір жылдан бері берілмейді пенсионерлерге ше. Ешқандай льгота жоқ.